Бишкекте кызды унаанын ичинде дәл ушинтип зордуктаган кыз толук маалыматты айтып берди. Өкүнүчтүү, Ошто тилсиз жоонун кесепетинен келин 5 баласы менен каза болду. Бүгүн жаназа окулуп, жерге берилди. Нарын областында 3 балга жеткен жер титирөө катталганын билдирди. Бишкекте бензин тартыш боло баштады. Көөлөр аны тартып алышкан. Кара сууда жеңил унаа менен фура калышты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жигиттер уже Газпромда реально уже бензин жок экен. 92 драйв жок, 95 драйв жок, 92 эле калды. Айдоочулар Бишкектеги айрым май коюучу жайларда күйүүчү май жок экенин айтышууда. Бишкектеги кээ бир май коюучу жайларда күйүүчү май тартыш болуп жатканын жарандар билдиришүүдө. Лев Толстой менен Илибаев көчөлөрдүн кесилишиндеги май коюучу жайда бензин жок деп жазып коюшканын сүрөткө тартып алышкан. 9 октябрда монополияга каршы жөнгө салуу кызматы өлкөдөгү мунай продуктыларынын сапасы болжол менен 1 айга жете турганын билдирген. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын башчысы Канатбек Ишатов Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майдын 1 айга жете турган сапасы калганын 21 октябрда айткан. Буга чейин өлкөдө эң аз дегенде 2 айлык запас сакталып турган. Нарын облусунда 3 балдык жер титирөө болду. 22 октябрда саат 13:33 Нарын облусунун аймагында 3 балдык жер титирөө болду. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматы боюнча жер титирөөнүн очогу Өзгөрүш айылынан 30 км түштүк-чыгышта, Нарын шаарынан 62 км түштүк-чыгышта жайгашкан. Анын күчү калктуу конуштарда сезилген жок. Кара сууда 2 унаа кагышып 3 адам ооруканага түштү. Кечээ 21 октябрь күнү Кара суу районунда жеңил унаа менен оор жүк ташуучу унаа кагышты. Бул тууралуу көөлөр билдиришти. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынан алган маалыматка караганда кырсык саат 20:00 чамасында Кашкар Кыштак айылында болгон. Сабай айылынын аймагынан Стант айылынын 1984-жылы туулган тургуну өзүнүн Hyundai Avante үлгүсүндөгү унаасын айдап келе жатып, Талдык айылынын 1997-жылы туулган тургуну айдаган Volvo унаасы менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен Hyundai Avante унаасынын айдоочусу, жүргүнчүлөрү 1992-1990-жылы туулган жарандар Кара суу райондук ооруканасына жеткирилген. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кыз унаанын экзамен алган кызматкери зордукталганын айтып чыкты. Милиция иликтеп жатат. Транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо мамлекеттик борборунун экзамен кызматкери аялды зордуктады деген маалыматты милиция иликтеп жатат. Соц тармактарда унаадагы экзамен алуучунун зордуктоосу тууралуу анонимдүү билдирүү тарады. Аял уялганынан арыз жазбаганын айткан. Жазында болчу, унута албай жатам, колумдан келишинче каршылык көрсөттүм. Бирок ал менден 2 эсе күчтүү болчу. Ал мен эч качан айдоочулукка өөлүк ала албайсың деди. Мен анын жазалынышын чындап каалайм. Бирок менин үй бүлөм бул тууралуу билишин каалабайм деп айтылат билдирүүдө. Автордун айтымында ал сынак тапшыруучунун аты жөнүн билет. Бул тууралуу Бишкек Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы окуя катталып, алдын ала иликтөө иштери башталганын билдирди. Милиция кызматкерлери жогоруда аталган адамдын өздүгүн тактоо үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатышат. Мындан тышкары бул окуя жетекчиликтин көзөмөлүнө алынды деп кошумчалашты ШИИБтен. Ошто өрттөн каза болгон үй бүлө мүчөлөрү акыркы сапарга узартылды. 22 октябрь күнү болжол менен саат 3:30да Ош шаарынын Орозбеков көчөсүндөгү үйдөн жер төлөсүндө өрт чыккан. Өрттүн кесепетинен үйдө жашаган 6 адам күйүп кеткен. Тилсиз жолдон каза болгон үй бүлө мүчөлөрү бүгүн акыркы сапарга узатылып, жерге берилди. Алдын ала маалыматтар боюнча үйдө электр жылытуучу колдонулган.
Ысык көлдө картошка ташып бара жаткан унаа оодарылып кетти. Балыкчана Неф Каракол унаа жолунда жолго чыга калган адамдан качкан жүк ташуучу унаанын айдоочусу кырсыкка кабылды. Күбөлөр окуяны видеого тартып алышкан. Бул факты болгонун Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда жол кырсыгы 2025-жылдын 20-октябрь күнү Сары Камыш жана Кызыл Өрүк айылдарынын ортосунда катталган. Чүй облусунун тургуну башкарган КАМАЗ үлгүсүндөгү унаа күн чыгыштан батышты көздөй жүрүп бара жатып, жолго капысынан чыга калган эркек кишиден качам деп жолдон чыгып кеткен. Кырсыктын натыйжасында унаага материалдык зыян келген, жабыркагандар болгон эмес. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Мен сомневаюсь в мекте. Той это ё-моё. Чыдан өткөндөн кийин достор, алдыдан киши калган дейт. Айдоочу адамды сүзбөйүн деп качып барып, машинасын жабыркады да. Водитель вообще красавчик экен. Тиги киши качып кетиптир. Милициялар келгенче. Бак ошо өзү кулап, ошо аркасында узун эмеси бар экен, прицебинде картошкасы бар экен. Өзүн жертва кылып, мына кишини сүзбөйүн деп. Моякка кулап жатат мына. Водитель ким болсо да красавчик экен да. Койсун, кулап келип туруп, сүрүлүп келип туруп, жолдун ортосуна кулаптыр. Азыр мына 4 сааттан бери астын жүктөп атышат. Мына милиция кызматкерлери жол опусун карап атышат. Бүтүп калдыбы беке? Аз калыптыр. Ассаламу алейкум. Водитель байке красавчик экен. Айлайда калады ошон жүч. Бишчи калды. Налчы калышы мүмкүн. Кандай болгон күндө да акырын айдагыла да. Эч аттап, эки жакты карап. Күндө мына айтып атышат милиция кызматкерлери. Күндө 2-3 ДТП болот деп. Мал сүзүлүп атат деп, көлдө эле да. Чейиндилер. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ya Rabbul Alemin tileklerimizin mesleği hakına ada kılıp kayıtmana ve kabristandaki biz alıp gelgen mehmanlarını güzel surette kitaba gelsin. Bunların akıbatları hayırlı oluşun nasip etin. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Bir rahmetike ya Erhamer Rahim. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Жигиттер уже Газпромда реально бензин жок экен. 92 драйв жок, 95 драйв жок, 92 эле калды. Ну, бияка жазып коюптур уже. Не работает деп коюптур, бирок жок да я. Достор, бензинге лимит коюлуптур да.
Айтышы боюнча бензин менен дизель уже проблема болуп кеткен. То есть бизде запас калбай калыптыр, ошон үчүн уже лимит коюлуп, аз-аздан берилет экен бензин. Ушундай уккандар барбы, чынбы или жалганбы? Декабрь без бензина. Что ждет страну? Уже привычными стали постоянные очереди на заправках по всей стране, и ситуация только ухудшается. В регионах Сибири и Дальнего Востока бензин теперь продают не более чем по 20 литрам на человека. В Забайкальском Краснокаменске бензина на большинстве заправок нет вовсе. В Крыму вслед за бензином пропало и дизельное топливо. Слушайте, на Тане сейчас на заправке можно только попить кофе, бензина тут не дождешься. АЗС пустеют, удары по НПЗ усиливаются, цены растут. Эксперты утверждают, более 50% населения Российской Федерации могут остаться без возможности приобрести топливо уже в декабре. Сценарий, который еще недавно казался невозможным, становится все реальнее. Вероятно, несколько канистр с бензином на балконе не будут лишними.